Ассаламу алейкум достор, Atlet KG каналынын жалпы катталуучулары. Анда эмесе биз Джастин Гейджи менен мекени жок Рафаэль Физиев мушташкан UFC 286 мелдеши тууралуу сөз кылабыз. Экранга жакыныраак отургула. Анткени мындай кадрларды өткөрүп жиберүү мүмкүн эмес. Видео менен болбосо да урунтуу учурларын сүрөттөр менен көрсөтүп айтып берели. Беттешке Физиев өзүнө ишенип, бул тирешти жеңип ала тургандай ою менен чыгып келе жатканы көрүндү. Бирок алдыдагы 3 раундтун жүрүшү анын пайдасына жазылбай турганын сезген жок, билген да жок. Ал эми Гейджи кадимки беттештерине кандай көтөрүлүп келсе, ошондой эле кебетеси менен чыкканын көрө алдык. Айтор эки мушкерде тең өзүнө болгон ишеним байкалды. Бирок кимисиники реалдуу болгону алдыда билинмек. Биринчи раунд башталар замат Физиев буттары менен лоу жана мидл киктерин тебе баштады. Джастин да бир ирет лоу кик менен жооп берип алды. Сага керектүүнүн баары сенин эркиндигиң, сенин баарлашууң, сенин тарифиң, сенин туура тандооң, сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Эки мушкерде тең ылдамдык жогору болуп жатканы менен бири-бирин чалгындап жатышты. Анткени алардын бири оор соккуну өткөрүп алса, беттеш биринчи раундда эле бүтүп калышы мүмкүн эле. Гейджи экинчи номер менен иштеп, Физиевдин чабуулдарына абайлап жооп берип жатты. Жеңишке болгон каалоо мекени жок мушкерде көбүрөөк болуп турганы көрүндү. 2 мүнөттөй убакыт калганда Физиев колдун да, буттун да сокку тепкилерин кошуп аракет жасады. Гейджи өз кезегинде оор соккуга октолгону менен таамай тие алган жок. Бул раундда Джастин бир рет тейкдаун жасоого аракет кылганы менен өткөн жок. Бирок эң акыркы секундтарда оор соккусу тийип калгандай сезилди. Раундту ким алганын дароо байкап айтууга кыйынга турду. Мындай ылдамдыкта байкоо татаал эле. Экинчи раунд башталар менен Физиев кайра эле көнгөн буттары менен тебе баштады. Ал эми Гейджи жөн турбастан лоу жана мидл киктерди тээп көрдү. Өз кезегинде Физиев оор соккуларын октоп, каршылашты уктаткысы келип турганы байкалды. Бирок Гейджинин деңгээлиндеги мушкерди сулата чабуу өтө оор экенин али түшүнө элегеле. Джастин биринчи раундда кандай иштесе, экинчи раундда да экинчи номер менен өтө шашпастан иштеп жатты. Андан биз хайкик жана колдор менен багыттаган сериялуу соккуларын көрдүк. Бул раундтун бүтөрүнө 2 мүнөттөй калганда экөө тең чыныгы оор соккуларын даярдап, башка таамай багыттоого аракет кылышты. Гейджи мындай алмашууларда сак турганы көрүнүп, күчтүүрөөктөй да сезилди. Соккулары өтпөй жаткан Физиев бир аз өзүн жогото баштагандай туюлду. Бирок аны көрсөтпөгөнгө аракетин жасады. Экинчи бөлүктү менимче ишенимдүү түрдө Гейджи алды. Анын үстүнө Физиевдин оң көзүнүн да, сол көзүнүн алдыда көгөрүп, канап жатканын көрө алдык. Беттеш биз жан тарткан спортчунун пайдасында баратты. 3-чү раундда Гейджинин бети таза экени так жана даана байкалып турду. Рафаэль буга чейин жоготкон упайларын кайра алуу үчүн нокаутка бел байлап, оор соккуларга жанталашты. Бул раундда ал көбүнчө клинчте иштеп, андан чыгаарда уруп көрүп жатты. Бирок окшошкон жок. Анын буттары менен тебүүсү бир топко азайып калды. Анткени мындай ыргакта күчтү сактап калуу мүмкүн эместей сезилди. Гейджи өз кезегинде буттан кармап тейкдаунга аракет кылганы менен андан ары жерге котора алган жок. Джастиндин джеб соккулары бул раундда идеалдуу иштеп, багыттаган апперкоттору дарегине таамай тийип жатты. Ансыз да буга чейинки раундтарда канжалап калган Физиевдин бети андан ары да бузулуп баратты. Гейджинин боксу, анын интеллекти күчтүү экени дал ушул раундда так көрүндү. Физиев соккуларды багыттаганы менен таамай тийбей жатты. Алдан тая түшкөнү да байкалды. Джеб жана апперкоттор менен жедирген Гейджи бул раундту тейкдаун менен бекемдеп, жыйынтыктап койду. Натыйжада калыстардын чечими менен 29-28, 29-28, 28-28 эсебинде Гейджи жеңүүчү деп табылды. Мына ушундай достор, бул беттеш тууралуу пикириңиздерди жазып коюңуздар. UFC'нин жеңил салмагы кандай уланышы мүмкүн? Чемпиондукка талапкерлер ким болушу мүмкүн? Ага дагы комментарий калтырып пикирлерди жазууну унутпаңыздар.